Бишкек Нарын-Тору-Кар Тона жолунун 13-чакырымында жайгашкан айланма жол оңдолуп, бордюрлар коюлду. Жеринде номер 39 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери иштеп, талкаланган бордюрларды алмаштырып, жол сызыктарын чийип, айланма жолдун ичиндеги жол белгилерин жаңылашты. Орнотулган 150 бордюр ак кара түскө сырдалып, көчөттөр отургузулуп, таштардан кыргыз оймолорун чагылдырган сүрөт тартылды. Көрктөндүрүү иштери Бишкек жашылдандыруу ишканасы менен биргеликте аткарылды. Ошондой эле аймакты тейлеген жолчулар Бишкек Нарын-Тору-Кар жана Лебединовка ГЭС 5 унаа жолундагы жол чийиндерин жаңылап, аталган жолдо жаралган ак чөнөктөрдү толтурушту. Бишкектин Көкжар конушунда 280 орунду бала бакча курулууда. Муниципалитет билдиришкенде мектепке чейинки мекеме 2 кабаттан турат. Имараттын жалпы аянты 2927 чарчы метр. Ал эми жердин аянты 0,8 гектарды түзөт. Имаратта кийинүү, оюн, кампа, уктоочу, медициналык кабинет, тамак аш сактоочу жай, ашкана, медициналык, изоляциялык, ар бир топ үчүн кампа, тазалоо шаймандары үчүн кампа, ошондой эле машыгуу залы, музыкалык зал каралган деп айтылат маалыматта. Булак Кабар KJ. Бүгүн түнү Арча Бешик конушуна суу берилди. Конуштун жашоочулары дароо бакчаларын ичүүчү суу менен сугара баштаган. Канча карабайсыңарбы, канча суу алды? Бирок дагы деле жергиликтүүлөр сууну ысырап колдонушууда. Биз канчадан бери кыдырып атсак, айтып атсак, суу чыгара албайсак, жеткире албайсак. Кудайдан жакшы бир эмне бар. Бассейн чыгып аткандан алып чыгып кичине неме. Мен уяндым азыр. Борбор каланын мэринин орун басары Жыргалбек Шамаралиев жооптуу шаардык кызматтын өкүлдөрү менен биргеликте суунун пайдаланышын текшерди. 12 шланг канча тонналаган сууну жок кылып койду. Бат эле. Биз аны айтып атабыз, түшүндүрүп атабыз. Андан кийин биякта биз суу чыгара алып атабыз. Ушунча ызычы болуп суу чыгара албайсак, силер болсо аны ичкен сууну поливка колдонуп атасыңар. Текшерүүнүн жүрүшүндө жарандарды сууну үнөмдөп жана туура пайдаланууга чакырды.